Мына бул ашказандагы варикоздор, ашказанда кан тамдоо. 56 жаштагы Гүлбү Бечелова 10 жылдай боордун циррозу менен жабыркап келет. Илдет менен алышып жүрүп 2015-жылы боордо шишик пайда болуп, операция жолу менен алдырткан. 3 жыл мурда Токтогул районундагы үйүн, Бишкектеги жер тилкесин сатып болгон каражатын жыйнап алып, Индиядагы ооруканалардын бирине барып көрүнгөн. Ал жактан ак халатчандар бейтаптын оорусун дарыланганга болоорун айтышып, 6 айдан кийин кайра келүүсүн сунушташкан. Пандемияга байланыштуу былтыр бара албай, 4 ай мурун кайра барып көрүнүп келген. Анда боордун циррозу өртүшүп, ракка айланганын билген. Учурда Индияга барып алмаштырып келүүгө камданууда, ал эми донор болсо табылган. Энеге 25 жаштагы уулунун боорунун жарымы салынат. Эми муну тез аранын ичинде операция жазыш керек экен. Себеби бул уже 4 жерме метастаз берип баштаптыр да. 4 жерме. Жоон ичеги, ашказанга, өпкөгө, ушу сыяктуу айыктан биопсия алынды. Анан доброкачественный болуп чыкты. Бул доброкачественный болгондон кийин шансы бар экен операция кылганга. Анан эми бул кепилдикти бир гана Кудай бербесе, кепилдикке өзү негизи кепилдик бере албайт экен эч жакта. Бул Кудайдын колундагы гана нерсе, канча өмүр берсе ошончо жашайсыз деп гана айтат экен. Мен инем жапжакшынакай эле жүргөн, бир сон болуп эле жүргөн, оорусун да сезген жок ал. Ал эми Суусар Алимжанова гепатит менен ооруган инисин сакайтып алуу үчүн Индияга алып барып, бирок мекенине сөөгүн алып келген. Бул ооруга чалдыкканын өтүшүп кеткенден кийин гана билишкен. 17 жыл дарыгерлердин көзөмөлүндө кымбат дарылардын күчү менен өмүр сүрүп келген бейтап былтыр чет өлкөгө боорун алмаштырууга макул болгон. Ага донор катары бир тууган карындашынын боорунун жарымынан көбү салыныптыр. Операция ийгиликтүү өткөнү менен өзүнүн боору башка органдарда талкалагандыктан кыйналып жатып 6 күн жашап каза болуп калган. Ушинтип эл журт бар экен, эл журттан чогулуп барып келдик Индияга. Ошол жактан инем каза болуп калды, тилекке каршы. Операциясы удачный болду, бирок все равно баягындай өтүшүп кеткен окшойт. Боор отказ берип, ушундай жаман ишке туш болуп калдык. Эми мен деги эле айтарым, ушул биздин жогору жактагы атка минерлерге кайрылып кетем. Эмне үчүн ушул гепатиттерди карабайт, карасын. Мындай көйгөй бир эле гепатит оорусуна кабылгандарга гана эмес, бөйрөк оорусунан жабыркагандар да бар. Көпчүлүк учурда жарандар медициналык текшерүүдөн өтпөй жүрө берип, илдет аякпай турган абалга келгенде гана дарыгерлерге кайрылышууда. Мындай учурда трансплантация кылгандан башка арга жок. Орган алмаштырылган соң бейтап андан кийинки жашоосун улантып кетери кыйын. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматында органын алмаштырган 10 бейтаптын 3-өө жашап кете алат экен. Толук эле айта алам, 80% болбосо да 70% гепатит менен ооруп калды. Көп эле ооруп калды, көп күндөн күнгө көбөйүп атат. Көбүнчө эле гинекологияга барып, күнүгө эле эмеге барып, уже көбөйүп атат. Группада көп эме сураган. Бул боюнча катуу чара көрүлсө мен ушунчалык жакшы болот эле. Катуу чара көрбөсө биздин мамлекет мисалы үчүн бүт эле инвалидтерди багып калат. Инвалидтерди багып калгандан биздики деле акыркы статьяга жеткенде чыгарып атпайбы пенсия. Ага чейин ооруп аткандардыкы, алардыкы деле оор жумуш кылганга болбойт. 1,5 килограммдан жогору оор нерсени көтөргөнгө болбойт. Бирок ооруп атышып, иштеп атышпайбы айла жок. Акча табыш керек, дары ичишет. Өмүр бою дары ичет буну менен, өмүр бою. Гепатит оорусунун түрлөрүнө чалдыккандардын так саны жок. Саламаттыкты сактоо министрлиги жардам сурап кайрылгандарды гана каттоого алып, ошонун негизинде анализ жүргүзөт. Мекемеде бөйрөк оорусуна чалдыккандардын гана саны бар экен. Себеби эки бөйрөгү тең жарабай калгандардын гемодиализ аппараттарынын чыгымын министрлик аркылуу жүргүзүлөт. Учурда 2100 жаран аппараттын кызматын пайдаланат. Биз муногу гемодиализ алып аткандардын көпчүлүгү ошо кант диабети оорусу менен ооругандар көп да. Ушулардын арасындачы. Экинчи маселе болсо ошол социалдык маселе да, мындайча айтканда. Таза экологиясы таза, баягы көп дары кошулбаган, жакшынакай өстүрүлгөн жер жемиштерди жей турган болсо адамдарыбыз ден соолуктары чың болот албетте. Анан могу баягы кыш келгенде да могу смог деп айтып калып атабыз, акыркы учурларда бул деле көп таасирин тийгизет адамдардын ден соолугуначы. Өзгөчө баягы дем алып жаткандан кийин биринчи ирет дем алуу органдарына аябай катуу тескери таасирин тийгизет да. Бизде көп маани беришпейт. Кудайга шүгүр, азыр бизде срок годности ошо даталарына карап калды. Негизи бизде состав деле туура көргөзүлбөйт да. Элементарный кылып айтканда 72 саатка чейин болгон товарлар, продукталар. Алар сааты менен көргөзүлүш керек. Бизде тилекке каршы андай эмес, көзөмөл жок. Бул нерселерди көзөмөлгө ала турган органдар дейбизби же кандай жалпак тил менен кылып айтканда санэпидемнадзор
буну тыгыз байланышта өзү көзөмөлгө алыш керек болчу да. Тилекке каршы көзөмөлдө эмес. Адистердин айтымында сапатсыз азык түлүк ден соолукту алсыздантып ар кандай курч мүнөздөгө жана өнөкөт жугуштуу ооруларды пайда кылат. Тамма агаштан тышкары учурда экология маселеси да курч турат. Кыш келгени Кыргызстанда кара түтүн көйгөй жаралат. Учурда адистердин изилдөөсүндө Бишкекте жана Чүй областында аба өтө кир жана аны менен дем алуу ден соолукту бузуудан. Азырынча кыштын кесепетинен оорулар канчага көбөйгөнү тууралуу так маалымат жок, бирок акыркы жылдары ар кандай илдеттердин жайылышы кооптондурууда. Дүйшөн Шаршембеков, Денис Ламбек Бейшенбаев, НТС.